Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түзмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түзмөгүнө токтолсок. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 26 майда расмий иш сапар менен Кыргызстанга келет жана Бишкекте өтө турган Евразия экономикалык форумуна катышат. Бул тууралуу маалымат жыйында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов билдирди. Анын айтымында ЭАЭПке кирген башка өлкөлөрдүн башчылары форумга онлайн катышат. Мындан тышкары форумга катышуу үчүн биримдикке кирген 5 өлкөдөн тышкары дагы 10 өлкө билдирүү берген. Анын ичинде Түштүк Корея, Молдова, Түштүк Чыгыш Азия жана Латын Америка өлкөлөрү бар. Форумга жалпы 1700 адам катышат, деди Кожошов. Жер үйрөнүндө Кашка суу дарыясына мүшөктөлгөн аммиак жана селитра төгүлгөнү, малдын өлүмү тууралуу маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, социалдык тармактарда сууга Альянс Алтын ЖЧКсы тарабынан мүшөктөлгөн аммиактар төгүлгөнү тууралуу маалымат тараган. Аталган факт боюнча курамына Талас аймактык башкармалыгынын инспекторлору жана компаниянын өкүлдөрү кирген комиссия түзүлгөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө жери өрөөнүндөгү Кашка суу дарыясына төгүлгөн аммиак жана селитра салынган бош каптар табылган эмес. Ошондой эле жаныбарлардын өлүмү тууралуу маалымат тастыкталган жок. Суунун булгануу деңгээлин аныктоо үчүн анализдер жана үлгүлөр алынып, лабораторияга жөнөтүлдү деп ырастады эколог Базарбаев. Суунун анализинин жыйынтыгы боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, толук маалымат берилет. Өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестиция боюнча кеңештин базасында Министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңеш түзүлдү. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду деп билдирет Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Мындай чечим бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъекттеринин ишмердүүлүгүн коргоо жана колдоо механизмдерин, ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүдө кызыктар тараптардын ишин координациялоо максатында кабыл алынды. Белгилей кетсек, Министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңеш мамлекет менен бизнес коомчулуктун ортосунда натыйжалуу диалогду камсыз кылуу максатында түзүлгөн туруктуу консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Лейлекте сел 200 баш малды агызып, унаа жолдорду жараксыз абалга алып келген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кечээ 19 майда саат 17:30 чамасында Лейлек районунун аймагында жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Селдин кесепетинен Катыраң айыл аймагынын Разаков Катыраң Баул унаа жолун суу каптап, кум шагылга толтуруп, жараксыз абалга алып келген. Унаалар үчүн жол жабык, Дам арык тилкесинде Катыраң Коргон Разаков унаа жолунун 1 чакырымында орнотулган селден коргоочу тосмонун 80 метр аралыгын бузуп кеткен. Ошондой эле Баул айылында сел кетүүчү сайдан сел жүрүп, 200 баш майда малды агызып, 7 чакырым унаа жолу, 3 чакырым арык жана 4 даана электр мамчасы жараксыз абалга келген. Катыраң айылынын Эпкин суу башы тилкелеринде 1 турак үйдүн ашканасын, 2 турак үйдүн короосун каптап, 2 чакырым унаа жолу, 3,5 чакырым арык жараксыз абалга келген. Ал эми Өзгөрүш айылынын Айыкты тилкесинде 3 чакырым унаа жолу жана 2 чакырым арыктары кум шагылга толгон. Мындан тышкары Тогуз Булак айыл аймагынын Айбийке айылында 5 турак үйдүн короосун, 6 чакырым арыкты, 3 чакырым унаа жолду жана Миңжыгач айылында 4 турак үйдүн короолорун, 4 чакырым арыкты сел суулары каптаган. Жерине 1 грейдер, 1 жүктөгүч тартылган. Учурда калыбына келтирүү жана тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тезжет авиакомпаниясынын учактары Бишкектен Баткенге жумасына 2 жолдан каттай баштады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Тезжет аба компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушууда аба каттамдардын санын көбөйтүү маселеси каралган. Буга чейин учактар жумасына 1 жолу каттап турган. Мындан сырткары июндан баштап Борбор калаадан Жалал Абадка болгон каттамдардын санын көбөйтүү каралууда деп айтылат маалыматта. Быйылкы жылы Кыргызстанда картошка эгүүнүн аянтын 75 000 гектарга жеткирүү пландалууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын картошкасы кластердик бирикмесине 15 ишкана жана кооперативдер кирет. Бирок картошка кластеринин жалпы аянты 1000 гектар. Дыйкандардын саны 8000 адамды түзөт. Кластер Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй жана Нарын облустарын камтыйт.
Бишкекте Евразиялык экономикалык форумдун алкагында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизүү пландалган. Бул тууралуу маалымат жыйында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов билдирди. Анын айтымында жол кыймылы кортеж өтүп жаткан учурда 5-10 мүнөткө гана чектелет. Ошентип Манас аэропортунан Бишкек шаарына чейинки Жибек жолу, Чүй Айтматов көчөлөрү жана Жаш гвардия бульвары, мындан тышкары Абдрахманов көчөсү дагы убактылуу жабылышы мүмкүн деди ал. Өз кезинде Ички иштер министринин коомдук коопсуздук боюнча өкүлү Зарылбек Райымкулов жеке курам толук күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөй турганын кошумчалады. Евразия экономикалык форуму өтүү учурунда 4000ден ашык милиция кызматкери коомдук тартипти сактайт деди ал. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Жайкы туризмдин расмий ачылышы Ысык Көл облусунда старт алды. Тур компанияларга, туристтерге жана туризмге кызыккандарга жол картасын түзүп берүү үчүн уюштурулган масштабтуу иш-чарага жүздөгөн компания өкүлдөрү өздөрүнүн продукцияларын жана жол карталарын көрсөтүштү. 2020 жылы пандемиянын шартында аталган тармак үзгүлтүккө учурап, туризмдин экономикадагы үлүшү 3,2%га түшүп кеткен. Эми ал көрсөткүчтү көтөрүү үчүн бир топ аракеттер көрүлүүдө. Өлкөнүн туристтик тармагына салым кошкон компаниялардын салтка айланган жолугушуусу быйыл дагы Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда өтүүдө. Анда келген коноктор кыргыздын этно оюндарына, тур операторлордун бардык ишмердүүлүгүнө, ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстарына күбө болушмакчы. Бүгүнкү күндө туризм жайкы сезонго даярданды. Объектлерибиздин бардыгы баягы өздөрүнүн оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, жаңы ачыла турган объектлер бар болсо ошолордун бардыгы ачылып, Кыргызстан боюнча азыр бул жерге келип, туристтик потенциалды көрсөтүп, анан биздин жайларды келип кетүүгө чакырып атат. Эми бул жерде бардык областтын өкүлдөрү бар. Андан тышкары региондордон келген туристтик операторлордун өкүлдөрү бар. Ошко кайсы жерге барса болот, Жалал Абадка кайсы жерге болсо болот, Баткенге кайсы жерге барса болот, ошонун бардыгын бүгүнкү күндө көрсөтүп атат. Сырттан конокторубуз да келген, Россия, Түркия мамлекеттеринен тур операторлор келди. Алар биздин тур операторлор менен бүгүнкү күндө келишимге чыгышып, кайсыл жака алып келүү боюнча өздөрүнүн контракттарын түзүп кетишет. 13-14 апрелде 2016 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Ысык Көл ITF 2022 эл аралык ири туристтик көргөзмө жарманкеси болуп өттү. Эл аралык көргөзмө жарманкеге 200дөн ашык компания, тур агенттиктеринин өкүлдөрү, туризм тармагындагы адистер, чет өлкөлүк инвесторлор, туристтик индустриянын эксперттери, эс алуучу жайлардын, конок үйлөрдүн жана жалпы эле өлкөдөгү туристтик маанайга салым кошуп келе жаткандардын баары бир аянтчага чогулду. Көпчүлүктү кызыктырып жана саамалыкка көрк кошкон этно оюндардын жана кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстары болду. Эртеден бери биз куру калбай улам тартып атышат, сурап атышат, сүйүнүп атышат, кошо биз менен отуруп алып тартып атат. Биз абдан ыраазыбыз. Бул чет өлкөгө кетип аткан биздин маданиятыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз өсүүдө да. Биз аябай ыраазыбыз. Биз сонун маанайыбыз ушундай көтөрүңкү болуп отурабыз. Кечке чейин отур десе деле отура беребиз. Анткени эмне деген адамдар келип атат, эмне деген туристтер келип атат, эмне деген корреспонденттер келип атат. Биз өзүбүздүн өнөрүбүздү жайылтууга даярбыз. Жарманкенин алкагында катышуучулар жана келген коноктор туристтик компаниялардын, пансионаттардын, конок үйлөрүнүн жана туризм чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдардын товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү менен тааныша алышат. Жогоруда белгиленгендей, бул аянтчадан туризм тармагына тиешелүү бардык мүмкүнчүлүктөрдү тапса болот. Маданий борбордун түштүк тарабына катар тизилген республиканын 7 облусунун боз үйлөрү тигилип, ичинде бардык тамак аштары, жанында кол өнөрчүлөрү келген конокторду тосуп алып, өздөрүнүн таланттарын тааныштырып жатышты. Алардын арасында алыскы Ош облусунун туристтик жайларын жана тамак ашын даңазалаган аянтча көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Жыйынтык жакшы экен. Реклама жакшы болсо, туристтер көп келет экен да. Ошко мисалы азыр туристтер көп келет. Оштун бардык жерлерине кыдырышат. Базарына чейин барышат, Суламен тоору, кол өнөрчүлөрдүн буюмдарын көрүшөт, ешо алып кетишет. Туристтерди боз үй менен кабыл алабыз. Кыргыздын жылдын 4 мезгилине туруштук берген боз үйү бул ата бабадан бизге мурас калган да. Ошол боз үйдө кабыл алабыз. Элибиз меймандос. Келген мейманды
аябай кичипейил сылыктык менен тосуп алып, анан жапжакшы кылып, тейлеп, анан түшүндүрүп, тарыхын түшүндүрүп, маданиятын түшүндүрүп, анан узатышат. Ошондуктан туристтер көп келе баштады. Учурда көпчүлүк эс алуучулар ден соолукка кам көрүүнү да колго алышууда. Ал үчүн биздин шартта көңүл көтөрүү абдан жакшы жолго түшүп келе жатат. Мисалга, кооз жаратылышка бай өлкөбүздүн тоо арасына жөө жана ат менен турууларды уюштуруп, келген конокторду табигый таза азыктар менен азыктандыруу жолго түшүп калды. Алардын арасында Борбордон алыс эмес Көк Жар айылында жайгашкан Гайд парк деп аталган эс алуу борбору да бар. Бул борбор 4 сезон иштеп, эс алуучуларды кабыл алуу үчүн бардык шарттарды коюшкан. Эң өзгөчөлүгү бизден шаардын ичинде болуп, Бишкекте жайгашканбыз, бирок ошол эле заматта биз Бишкектин четинде болуп, немедебиз да. Бишкектик кишилер келип, эс алып кетишет. Биздечи башкача таптакыр тоонун этеги болуп атат. Биз ат мингизип атабыз. Көбүнчө биз Гайд парк деп бул аталышы, бул Англиядагы парктын атынан коюлган да, Гайд парк деп. Бизден көңүлдү аябай жашылдыкка беребиз. Бизде аябай сонун бакчалар бар. Ичинде 2-3 паркыбыз бар, аябай сонун красивый, стилизованный парктар. Андан тышкары бизде контактный зоопарк бар. Кичинекей балдар менен келип, контакт зоопарктарга төө куштарды көрүп, например, павлиндерди көрүп, жаныбарлар менен таанышып, ошолорго тамак берип, сыйпалап кетсе болот да. Тур компанияларга, туристтерге жана туризмге кызыккандарга жол картасын түзүп берүү үчүн уюштурулган масштабтуу жарманкенин расмий ачылышына Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да катышып, ал быйыл дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга туристтердин көп келүүсү күтүлүүдө экендигин айтып, ага баарыбыз даяр болушубуз керек деди. Биздин Ысык көлдү жер планетасындагы географтар око земли, жердин караги деп аташат. Бул көлдүн табигый керемет касиети 1600 метр бийиктикте суусу кычыраган кышта тоңбогон, жайында 20 градуска чейин ысыган, бир да суу агып чыкпаган, өзүн өзү тазалаган тоо койнундагы Кудайдын бейиш жери. Тамирландын, Аксак Темирдин, Апостол Матвейдин таманы тийген жер. Мындай жерди биз даңазалап гана турууга милдеттүүбүз. Ысык көлдү азыр дээрлик бүт дүйнө жүзү биле баштады деп айтсак болот. Алсак СССРдын курамындагы бардык өлкөлөр билет. Россиянын батышынан Сибирине чейин ар бир жараны биздин көлдү көрүүгө куштар. Быйыл дүйнөдөгү саясий абалга байланыштуу бизге туристтердин чоң агымы келет деп күтүп жатабыз. Биз ага даяр болушубуз керек. 2020 жылы пандемиянын шартында аталган тармак үзгүлтүккө учурап, туризмдин экономикадагы үлүшү 3,2%га түшүп кеткен. 2019 жылы бул көрсөткүч 5,2%ды түзгөн. Быйыл жайкы туризмди өнүктүрүү үчүн тийиштүү иш-чаралардын планы бекитилип, мурункуга салыштырмалуу калыбына келтирүү пландалууда. Жарманкенин максаты да өлкөнүн туризм чөйрөсүн өз калыбына келтирүү жана мындан ары өнүктүрүү, ар кайсы өлкөлөрдүн туристтик бизнестеринин ортосундагы кызматташтык байланыштарды түзүү, туризм дараметин эл аралык рынокто илгерилетүү, эс алуу жана ден соолукту чыңдоо үчүн чет өлкөлүк туристтерди тартуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын туризм тармагына инвестиция тартууга көмөктөшүү болуп саналат. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Ысык көл облусу. Ош шаарында Куттуу эл 1-улуттук форум өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында өтүп жаткан Куттуу эл 1-улуттук форумуна Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, белгилүү окумуштуулар, ар кайсы тармактын адистери, саясатчылар, ишкерлер, активдүү жаштар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик тил ысырапкорчулукка жол бербөө, исламдагы улуттук кызыкчылыктар форумдун негизги өзөгүн түздү. Форумдун жүрүшү жана өзөктүү маселелери тууралуу Гүлжан Ажматова айтып берет. Ушундай канын каймактуу кадырлуу берекелүү журттун тукумубуз деп Мамлекеттик тил анын эртеңи исламдагы улуттук кызыкчылык жана этностор аралык ынтымак. Кыргыз элинин нарк населин кийинки муунга жеткирүү, жаштарды патриоттуулукка чакыруу, өнүккөн заманга улуттук баалуулуктарды, салт санаасын сактоо жана кадам таштоо. Бүгүнкү иш-чарада ушул темалардын айланасында сөз болуп, бул маселелерди ар кайсы тармактын адистери, саясатчылар, ишкерлер, активдүү жаштар жана жарандык коомдун өкүлдөрү талкуулашып, сунуш пикирлери менен бөлүштү. Мамлекеттик Сүйүн Касманбетов улуттук арнамыз патриоттук багыттагы иш-чаралардын мамлекетте өтүшүнө эми өзгөчө көңүл бурулат деди.
Азыр бүт дүйнө өлкөлөрүндө өздөрүнүн улуттук наркыларына олчойгон акчаны бөлүп, ошону менен карманып, ушуга маани берип келатышат да. Азыр электроника менен, сотовый жаңы технологиялар менен эч кимди таң калтырбайсың. Бүт дүйнөгө тарады мындай көрүнүш. Техника замандын, кибернетикалык, нано технологиялар баары таркады. Элди ким менен таң калтырасың? Кийимиң менен, салтың менен, наркың менен, адабиятың менен, бай түгөнгүс терең тарыхың менен гана таң калтыра аласың. Материалдык баалуулуктарың менен, духовный баалуулуктар менен элди гана таң калтырасың. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө ушундай тенденцияда, ушундай улуттук, ар намыстык багытка көптөгөн акчалар бөлүнүп атат. Биз да ошол жолго түшүп атабыз. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев дүйнө жүзүндө тил маселесин көтөрүп чыгып, согушта болууда, андыктан тил маселесине этияттык менен мамиле жасап, өзүбүздүн тилди өнүктүрөлү деди. Академик өлкөдө жетишкен ийгиликтерибиз бар, бирок руханий жактан көп нерселерибизди жоготуп алдык деген пикирде. Бул өз көпкө созула бербей турган көрүнүш. Анткени орустар өздөрү 18-кылымда өздөрүнүн маданиятын, тилин чанып, французда сүйлөп, француздарга окшоштуклары келген. Эшекке үртүк жапкандай абалга келишкен да. Мына биз да бүгүн ошондой абалда келдик. 70 жыл Советтер Союзунун курамында жашап атканда, албетте көп жагынан алдыга өнүктүк, көп жагынан мындай бир ийгиликтерге жетиштик, бирок ошол учурда ушул руханий жактан өтө көп нерсебизди жоготуп алганбыз. Анан эми эгемен мамлекет болуп турабыз. Азыр биринчи кезекте кайра ушундан чыгуунун жолу жаштарды ушулдукта тарбиялашыбыз керек. Бизго жана да айтпадым, бизго кеттик, биз эми аркы жакка кете беребиз шашпай. Мына жаштар, силер өсүп бараткан муун өзүнүн кыргыз экенин сезиш керек. Исламдагы улуттук кызыкчылык тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары динге терс көрүнүш жок. Улут катары калыптануусунда диндин орду чоң экендигин белгилейт. Салттуу диндин Борбор Азияда калыптанган үлгүсүн жандандыруунун зарылдыгын айтат. Салттуу ислам, бүгүнкү күндө элдин тилинде салттуу ислам деп келе жаткан ошол Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасын жандандырышыбыз керек. Анда дагы айтарыбыз ушул, Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы бизде эле эмес, бул Пакистан, Индия, Туркия, бир топ араб мамлекеттеринде бар. Бирок биздеги көйгөй ошол Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасын Борбордук Азиядагы калыптанган үлгүсүн кармануу жана ошону өнүктүрүү. Жана агайлар баяндамасы айткандай, кайра жаралуу дегендей 30 жылдын ичиндеги бизге сырттан кирип келген түрдүү агымдардын таасиринен кээде адамдарда ушундай болду, каада салт менен динди кагылыштырган учурлар болуп кеткен. Ысырапкорчулук, улуттук адептүүлүк, этностор аралык ынтымак маселелери да көтөрүлдү. Идеологиянын маркетинги, аны өнүктүрүүдө жана технологиялар, жаштар тууралуу да сөз болду. Ал эми жаштар десек, албетте бул жаштар бул башынан эле келаткан олуттуу темалардын бири. Себеп дегенде келечек жаштарда биздин мамлекеттин келечеги кандай болот? Эгер жаштарыбыз туура нокто коюлган мамлекетчил жаштар болсо, албетте мамлекетибиз күчтүү болот. Ал эми ошонун ичинде эле дүйнөлүк масштабта жаңы технологиялар азыр чыгып жатат. Ошол эле мамлекеттин өнүгүүсү, сыртка таанытуу боюнча, идеология боюнча азыр ошо бүгүнкү ошо брендинг тармагында жаңы технологиялар сунушталат да. Мен ойлойм, биздин мамлекетибизге бул технологиянын пайдасы көп алып келишет. Иш-чаранын соңунда Куттуу эл биринчи улуттук форумунун Ош резолюциясы кабыл алынды. Мындан кийин бул иш-чаралар аймактарда да уланат. Андан ары форумдун катышуучулары Алымбек Датка этнографиялык комплексинде бир катар көргөзмө жарманкелерге катышат, анда улуттук баалуулуктар даңазаланат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомдо аралаштыруу, алардын өз ара кызматташуусуна шарт түзүү, таланттарын ачуу максатында бирге көтөргөн жүк жеңил урааны менен Кемин районунун Орловка салуу борборунда масштабтуу иш-чара уюштурулуп, Кемин районундагы айылдардан майыптыгы бар жарандар катышты. Иш-чаранын алкагында алар өздөрүнүн таланттарын коомго тартуулашты. Темага Зарема Жээналиева токтолот. Бирге көтөргөн жүк жеңил урааны менен Кемин районунун Орловка салуу борборунда масштабтуу иш-чара уюштурулуп, Кемин районундагы айылдардан майыптыгы бар жарандар катышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан түзүлгөн 17 команда ар тараптуу таланттарын коомго тартуулашты. Бүгүнкү күнү республикабыз боюнча 200
миңге чукул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар. Анын ичинен 35 миңи жаш балдар, бойго жете элек, 18 жашка жете элек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, президенттин администрациясы тарабынан, министрлер кабинети тарабынан бардык колдоо сиздерге көргөзүлүп жатат, жарлыктар чыгып атат, токтомдор чыгып атат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик саясат жалаң эле мамлекеттик колдоого муктаж болгон жарандарга жөлөк пулдардын өлчөмүн көбөйтүүгө багытталбастан бүгүнкүдөй атайын иш чаралар көп өткөрүлүп, сиздерде коомго адаптациялоо жана коомду гумандаштыруу боюнча иш чаралар ар бир аймактарда жүргүзүлсө, бул эң мыкты үлгү болуп деп эсептейбиз да. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштыруу, өз ара кызматташуусуна шарт түзүү. Алардын таланттарын даңазалаган бул аянтча биринчи жолу масштабтуу деңгээлде өтүп, Кемин жергесинде старт алды. Бул саамалыкты улантып, Кыргызстандын аймактарында өткөрүү пландарыбыз бар, дейт Демилге Читоп. Эң баштапкыны Кемин районунан жасап атабыз, стартовый деп койсок болот. Кемин районунан Кудай буйруса, андан кийин бул жерден дагы ар бир областтын координаторлору келип атат. Баягы мамлекеттик деңгээлде жайылтабыз да. Негизги максатыбыз ошо коомчулук аралаштырып, баягы кимдин колунан эмне келет, ошол экенин алып чыгып, баягы майыптуулугу бар адамдар мындай да түнт болот, өзлөрүн баягы коомчулукка аралаштырып келбей уялгансып, өзүн мындай дискриминация чектеп ушинтет да. Биз андай эмес, наоборот алып чыгыш керек да, ошолорду алып чыгып, баягы кол өнөрчү ачыш керек. Кимдин колунан эмне келет, ошол экенин алып чыгып, кийинки баягы өзүн жан багып кеткенге ошол эки максатта да. Бирөөнү бир жыгач уста деп коелу да. Жыгач уста, бирок аныкы бир аз эле бир 1000 сомдук же болбосо 1,5 миң сомдук эле обороты бар да. А бирок эгер дагы мүмкүнчүлүк болсо ал кеңейте алат анычы. Ошондой да. Бул жерден канча деген демирчилер келип атат, мамлекеттик жетекчилер келип атат. Ошолорду аларды көрүп, дагы баягы ошол эки кылып жаткан ишин мындай жогорулатып, өйдө көтөрүп кетиши да. Бул дагы бир максатыбыз ошол да. Мындай иш-чаралар мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга коомго аралашуу, өз ара таанышуу, кызматташууга шарт түзөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомдогу ордун өйдө көтөрүү да. Ошо менен биримдикте ушул мамлекеттик кызматкерлер менен, жергиликтүү бийлик органдары менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ортосунда байланышты чыңдоо. Биз буюрса мынакей биздин райондо 13 мэриясы, 11 айыл өкмөтү бар. Ошонун ар бир айыл өкмөтүнөн, ар бир мэриясынан ошо командалар даярданып келди. Бул жерде бизде 9 номинациядагы конкурстар болот. Саламдашуу конкурсу, кол өнөрчүлүк конкурсу, ар түрдүү спорттук оюндар конкурсу, анын ичинен алсак шахмат, шашки, кол күрөш, таяк тартыш өңдүү. Мындан тышкары дагы өзүнүн баягы талантын чыгаруу максатында дагы ырчы, акындар жана башка сыяктуу конкурстар менен бүгүнкү ушу иш-чарага ар бир айыл өкмөтүнүн командасы даярданып келди. Ар кыл жаш курактагы айымдар, мырзалар, өспүрүмдөр, коомдук ишмерлер, жеке ишкерлерди, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн бириктирген бул иш-чара көргөзмө жарманкеден башталды. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын колунан даярдалган тамак аштар, сүрөттөр, колго жасалган буюм тайымдар көргөзмөгө коюлду. Пластилин балдыра бар, Пластилин. Бир гана айымдардан турган Датка айымдар кайрымдуулук коому иш-чаранын жыйынтыгы боюнча конкурстардын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Өзгөчө майрам болуп атат. Бул майрамдын негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген биздин аярлуу балдарыбызды ушул коомго аралаштыруу максатында ушундай бир соревнованияларды уюштурушкан экен. Бул уюштуруунун жетекчиси Алтынбек мырза ушул бизге кайрылуу жасады. Биз Датка айымдар кайрымдуулук фондунун мүчөлөрү, жетекчиси болом. Ушул биздин жамаатыбыз менен бүгүн келип, ошо балдарыбызды көрүп, ушуларга бир колдоо көргөзүп, көңүлдөрүн көтөрүү максатында келдик. Абдан жакшы ушундай бир жүрөктөрү менен чындап аябай ушундай жакшы даярданып келишиптир. Кол өнөрчүлүк иштерин көрдүк, чыгармачылык иштерин көрдүк. Абдан кубанып атабыз. Кара Суу шаарында калктын саны көп болгондуктан мектептерде окуучулардын саны көп. Андыктан мектеп тартыштыгы маселеси орун алган. Жылдан жылга окуучулардын саны көбөйүп, мектептерди ачуу демилгеси жаралган. Номер 134-түнчү негизги билим берүү мектеби шаардын борборунда иштеп, көп улуттуу жашоочулардын көйгөйү чечилди.
Бул Кара Суу шаарындагы номер 134 негизги билим берүү мектеби. Мектептин имараты 1937 жылы бала бакчага ылайыкташтырылып курулган. 1986 жылдан тарта Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун бөлүмү катары иштеп келген. 2009 жылга чейин Рахимов атындагы орто мектептин бөлүмү болуп турган. 2010 жылдан тартып жалпы билим берүүчү мектеп катары иштеп келүүдө. Мектеп көп улуттуу, мында кыргыз, өзбек, тажик, татар жана казак улутундагы окуучулар окуп билим алышат. Обучили мы немалое количество учащихся достижениям. Мектепте ар улуттун өкүлдөрү билим алышат. Жана бул биздин билим берүү уясында окуп жаткан окуучуларды ынтымакка, биримдикке болууга үндөйт. Алар бир гана билим алуу менен алек болушат, достук мамилелерин жакшы түшүнүшөт. Алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз мектепти аяктап, колледж, башка окуу жайларга тапшырып калышты. Бул биз үчүн жетишкендик. Колледжи в лицее города Ош и уже по определенным специальностям работают. Это, я считаю, тоже достижением нашей школы. Мектеп бул жашоонун устаканасы, бекеринен кылым жаша, кылым окуу деп айтылбаса керек. Билим берүү мекемесинин жалпы жамааты ынтымакта жана уюшкандыкта мектептин жетишкендиктерин, ийгиликтерин көрсөтүп келишет. Көп улуттуу Кара Суу шаарындагы мектеп жайгашкан аймагында жалпы билим берүү мекемесинин иштеп кетүүсүн жергиликтүү эл да колдоого алган. Чакан негизги билим берүү мектебинин бүгүнкүдөй абалга жетүүсүндө жалпы жамааттын эмгеги бар. Аны эл өкүлдөрү да тастыкташат. Ушул жерде окуп аткан балдарга кайрылсак, бул балдар орус тилин билбей турган балдар эле. Аны айланасы бул тармакта мынау жерде ушул көчөлөрдө жашап аткан, ушул кварталда жашап аткан балдар орус тилин такыр эле билбей турган балдар эле. Но бирок мен өзүм жакында келип 9 класста, 7 класска сабакка кирип, каны көрөлүчү, балдар кандай десем, мен сүйүнүп кеттим. Балдар кыргызчаны ушундай сонун сүйлөшүп атат. Орус тилин сонун сүйлөшүп атат. Мен ойлодум, ой Кудайга шүгүр, ушул мектепте Кара Сууда, ушул жерде ушул балдарыбыз ушул тилдерди үйрөнүп, ой жүгүртүрүп, ойлорун өзгөртүрүп, келечекке үмүт салышып, ата-энелерди да оюну бурганыга мен өтө сүйүндүм. Сапаттуу билим берүү жана руханий адеп аклактык тарбия өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизгиси. Андыктан мектеп жамааты балдардын жеткиликтүү билим алуусуна көңүл бурат жана ал үчүн аракеттерин көрүшүүдө. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп аклактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде бир катар иш-чараларды өткөрүштү. Окуучулар орус жана кыргыз тилинде билим алышат. Алардын арасында учкуч, дарыгер болууну каалагандар бар. Орусча жакшы үйрөткөн, анан талим билими бериши, анан келечекте мен летчик болгум келет. Я очень горжусь, что учусь здесь, у меня очень хорошие учителя, товарищи. Когда я вырасту, я хочу стать врачом. Для того, чтобы стать врачом, мне нужно усердно учиться, я этим и занимаюсь. Мне очень нравится здесь учиться, я здесь с 6 класса, уже 3 года. Надеюсь, что в дальнейшем, после того, как мы все разойдемся, мы будем держать все вместе связь. Ата-энелер окуучулардын билим жана тарбия берүү жаатына активдүү катышып келишет. Мектепте ата-энелер мектеби ачылып, өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алуу максатында жаш өспүрүмдөр менен иштөө тыгыз иши каралган. Энем нерлерим окуйт, беринеме окуй, орус тили өнүгүш керек экен, кыргыз тилде окутушат, орус тилде окутушат. Ошолорду кеңири окушууну каалаймын. Не дейм эми? Балдар келечекте ушул жерден жакшы үмүттөбүз да эми. Келечекте жакшы мугалимдер болсун, мамлекетке керектүү балдар болсун, кыздар болсун деп ушул жерге келип, мага бул жерде үмүтүбүз чоң бул мектепте. Жуманын 3-чү күнү мектепте ата-энелер күнү белгиленип, андан нөөмөт менен ата-энелер мектепке келип балдар менен иш алып барышат. Ал эми 4-чү күнү болсо мектепте китеп күнү. Мында окуу керемет долбоорунун жана биздин мектепке китеп белекке бер акциясынын алкагында чыгармачыл кечелер, сынактар сахналаштырылган иш-чаралар өтүп келет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бүткүл Союздук пионерлер уюмунун 100 жылдыгын жана балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейиттик борбору 75-жылдыгына байланыштуу салтанаттуу иш-чара Кыргыз улуттук Малдыбаев атындагы опера жана
балет театрында 19 май күнү болуп өттү. Атай көргөзмөлөр пионерлердин күндөрүнүн кино элестер көрсөтүлүп, Сейтек борборунун концерттик программасы менен коштолду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан 1 миллион сомдук сертификаты ыйгарылды. Кененирээк кийинки материалда. Бүткүл Союздук пионерлер уюмунун 100 жылдыгы жана балдардын өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борбору 85 жылдыгына байланыштуу салтанаттуу иш-чара Кыргыз улуттук Абдыласым Алдыбаев атындагы опера жана балет театрында 19 май күнү болуп өттү. Анда пионерлердин күндөрүн эске салган атайы көргөзмөлөр, ошондой эле кино элестер сахнада көрсөтүлдү. Келген меймандар жана катышуучулардын баары кызыл жагоо тагынышкан. Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлиги тарабынан Сейтек улуттук борборунун даталуу 85 жылдыгынын урматына 1 миллиондук сертификаты ыйгарылып, ошондой эле бул борборго салымын кошуп көп жылдар бою эмгегин жумшаган мугалимдерге атайы ардак грамоталар ыйгарылды. Улуттук Сейтек борбору түптөлгөндөн бери бүтүндөй жаштыгын өмүрүн арнаган жетекчиси Сабира Чылпакова биздеги иримдерге балдар көп келе баштады. Андыктан имаратыбыз тар болуп калды деп тарыхына токтолуп өттү. Сейтек дворец пионеровдун мураскасы болот. 36-жылы эң биринчи үй пионерлери болгон, 51-жылы дворец пионеров деген Мичуринде ачылган. Бүгүн 85 жылдыкты. Бул жерде көп үлгүлүү коллективтери бар. Шаттык, Улыбка, Байчичекей, Акшола, Делгир деген коллективтер бар. Азия Нур балдарыбыз чет мамлекетке барып аяктан гран-при, биринчи, экинчи орун, грамоталарга ээ болушкан. Республикадагы мероприятия биздин балдар өткөрөт. 80дей сотрудниктер иштейт. 2,5 миң бала ар кандай иримдерге катышат. Ар бир жылда 7-14 миң балдар чоң иш-чараларга катышат. Алдагы бизге кичинекей болуп калды, анткени балдар көп. Жаш мундарды эстетикалык, адеп, ахлактык тарбия берүүдө көрсөткөн жогорку жетишкендиктер үчүн балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борбору 2007 жылы улуттук статуска ээ болгон. Ошондой эле 2011 жылы даңк медали менен сыйланса, борбордо ушул жылдардын арасында канчалаган муундар алмашты. Сейтек борбору ошол пионерлердин духун сактап, баланы ар тараптан өнүктүрүп өстүрүп, жаңыча көз карашта өнүгүүгө багыт алып, таланттуу балдардын ордосу наамына ээ болуп келет. Алардын арасында Акбермет Чолпонбекова да бар. Ал 4 жашынан бери Сейтек улуттук борборунун бий иримине катышып, көптөгөн чет өлкөлөргө барып, эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундар менен келгенин, канчалаган досторду тапканын сыймыктануу менен белгилеп өттү. Сейтекке менин апам алып келген, андан ары ата-энем жардам берип жүргөн. Шаттык менен мен Турцияга, Россияга дагы Казакстанга барып келгем. Биякта көп жаңы досторду таптым. Бул жака 10 жылдан бери машыгам. Шаттык мага экинчи үй бүлөдөй болот. Бул жерде көп досторум мага өзүнчө эле үй бүлөдөй болуп калган. Салтанаттуу кече Сейтек улуттук борборунун концерттик программасы менен коштолду. Ош шаарында 2 майда 4 эмтирөлдү. Алардын 2 уул, 2 кыз. Бул тууралуу Ош облустук төрөт үйүнүн жетекчиси Асылкан Асанова билдирди. 4 эмди жарык дүйнөгө алып келген 32 жаштагы Замирахон Каримованын жана балдардын абалы жакшы. Ымыркайлар айына жетпей төрөлгөн. Аймактагы жакшы саламалык тууралуу кесиптешибиз айтып берет. Мухаммед Юсуф, Айшахан, Амина жана Мухаммед Диор Ошто төрөлгөн алгачкы 4 эм 2 май күнү Ош облустук төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген 4 эмдерден жана алардын апасынын бүгүнкү күндөгү абалы жакшы. Ош облусунун Кара Суу районунун Нурдар айылынын тургуну 32 жаштагы Замирахан Каримова 4 эмди жарык дүйнөгө алып келген. Кош бойлуулуктун 2 айында УЗИге түшкөндө 4 эм экендиги билинген. Экөөлүгү да билдик.
Ымыркайлар 4-те мекендигин 2 ай кезинде билдик. Көпкө чейин коркуп жүрдүм. Кудайга шүгүр ушул күндөргө жеткирди. Айт күнү жарык дүйнөгө келишти. Кудайым оңунан берип кыйналбадым. Кудайга шүгүр, кыйналбады. Операция жолу менен төрөлгөнүнө байланыштуу 14 күндөн бери дарыгерлердин көзөмөлүндө жана жакындары жардамдашууда. Эми 2 жашар болгончо мен өзүм карайм, Кудай кааласа. Кичинекейлер 2 жашар болгонго чейин өзүм каралашамго. Үйдөгүлөр менен биргеликте чоңойтобуз эми. Анан ушул төрөт үйүнө жетелеп келебиз. Ушул жерде төрөлгөнсүңөр деп. Ош областык төрөт үйүндө 4 эм алгачкы жолу төрөлдү. Дарыгерлер ай күнүнө жетпей төрөлгөнү үчүн башында ымыркайлардын абалдары оор болгондугун айтышат. Алардын апасынын ден соолугу да дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болду. Ошо келгенден баштап суу келип жатты. Биз аны аябай тыкыр көзөмөлдө болуп карап, балдары баягы төрөлөрүн билип, ошону алдын алып дексаметазон деген дарыларды берип, балдарды даярдыкка уже даярдаганбыз. Суу тынбай кетип турду. Экисинде тогоосу башталып калып, операция жолу менен төрөткө даярдап алдык. Ошо 4 ымыркай төрөлдү. Төрөлгөндө 1 килограммдан бардыгы ашык. Эң кичинеси 1 килограмм 60, эң чоңу 1 килограмм 190 ушундай вес менен төрөлдү. Балдар биринчи төрөлгөн учурда сөзсүз түрдө абалдары оор абалда төрөлүштү. Анткени булар айына жетпей ара төрөлгөндүгүнө байланыштуу. Өпкөлөрү, бүт орган системалары жакшы өрчүбөгөн болот. Ошондуктан өпкөсүн ачуу үчүн атайын аппаратта жаткырылды балдар. Тамагын жакшы биринчи күнү сиңдирилбегени үчүн инфузионный терапия деп коебуз. Тамыр аркылуу питание кылдык, тамактандыруу жүргүзүлдү. Андан кийин энесинин сүтүн акырындап сиңирип олтуруп, мына бүгүнкү күндө уже балдары жакшы эненин сүтүн ичип калды. Президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов ымыркайлардын жана алардын апасынын ден соолугун сурап, сүйүнчүсү катары 100 000 сом акча тапшырды. Өмүрлөрү узун болсун, ушудан айттым, ушул ата-энеси менен болсун, чоң ата чоң эне тата теңдер менен чогуу болгон болсун. Чогуу өссүн. Кудай буйруса, ушул келечекте Кыргызстанга кызмат кыла турган жакшынакай жигиттерден жакшынакай кыздардан өсүп жетишсин. Наристелер 1 килограмм 200 граммга чейинки салмакта төрөлгөн 4 эм Замирхандын 3-чү төрөтү. Буга чейин ал 2 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Эми үй бүлөсү ымыркайларды даярдык менен үйүндө күтүшүүдө. 4 баланы багыш үчүн даярда Үйдө 4 баланы багыш үчүн даярдык көрдүк. Көпчүлүк болуп чоңойтуп алабыз деп турабыз. Баары жакшы болот буйруса. Шарайытлар кылыппыз, Кудай кааласа болот хаммасы. Балдарынын туулгандыгы тууралуу көйлүктөрү да тапшырылды. Өлкөдө акыркы жолу 4 эм Бишкек шаарында 2019-жылы жарыкка келген. Гүлжан Ачматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.